Кыргызстанда коронавирус жуктурган дагы 2 адам көз жумду. Бул тууралуу 6 апрелде Саламаттыкты сактоо министри Сабиржан Абдикаримов билдирди. Маалым болгондой, COVID-19 инфекциясынан көз жумган 2 адам Ош облусунда катталды. Бүгүнкү күндө өлкөдө коронавирустан жалпы 4 адам каза тапты. Министрдин айтымында алар эки тең ооруканада стационардык дарыланууда болчу жана абалын доктурлар оор деп мүнөздөп жатышкан. Дагы 5 бейтаптын абалы оор экени айтылды. Булак элдик медиа. Бүгүн 6 апрелге карата Кыргызстанда дагы 69 адамдан коронавирус аныкталды. Бул тууралуу эртең мененки онлайн брифингде Саламаттыкты сактоо министри Сабиржан Абдикаримов билдирди. Бүгүнкү күндө өлкөдө коронавирус жуктургандардын саны 216 адамга жетти. Анын айтымында коронавирус аныкталгандардын баары буга чейин эле обсервацияда жаткан. Жаңы катталган бейтаптар Ноокат 42, Кара Суу 3, Ош шаары 2, Сузак 13, Бишкек 5, Нарын 1, Каракол 1, Баткен 1, Кемин 1. Аймактардагы жалпы көрсөткүч: Жалал Абад облусу 80, Ош облусу 94, Бишкек 25, Баткен облусу 4, Нарын облусу 5, Ысык Көл облусу 3, Чүй облусу 5. Булак маалымат KG. Айзада Жамгырчиева күйөөгө тийип жыргадым. Алып баруучу Айзада Жамгырчиева үй бүлө куруу тууралуу өзүнүн оюн билдирди. Бул тууралуу ал өзүнүн социалдык баракчасына пост бөлүштү. Качан күйөөгө тиесиң? Азыркы учурда коронавирустан дагы маанилүү суроо болду окшойт. Эмнеге мен такыр түшүнө албай келем. Сени ким алмак эле? Карадал болуп бүттүң. Байкуш күйөөгө тие албай ар беле кылып жатат жана башка. Болбосо 24 эле жаштамын депчи. Күйөөгө тийип жыргадым дегендерди эмнегедир аз кездештирдим. Же алар менден алыс жүрөбү айтор. Нааразы болгон кыз кишилерди угуп көрүп чочулайсың, коркосуң, ойлоносуң. Бир айтат сүйүп үй курусун. Негизгиси акча таба билген жигитке чык. Дагы бири сүйүп дей, жашоонун маңызы сүйүүдө дейт. Эми айта берсе варианттар көп. Ошондо кантиш керек? Бактылуу үй бүлөнүн ээлери, деди алып баруучу. Булак аргументке. Сыймык Бейшекеев топуракта сала албай калуубуз мүмкүн. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Сыймык Бейшекеев кыргыз элине кайрылып ынтымакка чакырды. Анын бул таасирдүү постун шоу-бизнес өкүлдөрү да бөлүшүп жатат. Биз көп нерсеге баам салбай жаткандайбыз. Кадимки жай турмуштагыдай бири-бирибизге акарат келтирип, акыйнек айтышууну токтотпой келебиз. Айлананы кара эле. Дүйнө жаңылыгына үңүлөлүчү, эмне деген аламат болуп атат. Ажал кылычын кынына сууруп, ар бир өлкөнү айланып, ар бир үйдү акмалап жүргөндөй. О, бирадарлар, артка кылчайып карайлычы. Мындан туура 20 күн мурун биздин өлкөдө бул оорунун белгилери жок эле. Бүгүн болсо 206 мекендешибизге жугуп, 4 жараныбызды арабыздан сууруп кетти шум ажал. Аларга уул кыздары, туугандары да топурак сала албайт экен. Демек биздин өмүр коркунуч алаканда турат. Ал коркунучтан кимибиз суурулуп чыгарыбызды бир гана Кудай билет. Бир сөзгө жармашып, бири-бирибизди төө астыга алганды, ашынган фанат исламчы менен теңирчи болуп жаакташканды токтотолучу. Биз бири-бирибизге жакшы сөз арнай албасак, топуракта сала албай калуубуз мүмкүн экенин аңдайлычы. О, адам баласы сураныч, тигил ооруган деле эмес экен. Врачтар жөн эле акча жемейт кылып атыптыр деген сөздөрдү, видеолорду бөлүшпөй эле коелучу. Өлкөнүн короосуна кирген коркунучту жеңүүнүн жолун үйрөтөлүчү андан көрө бири-бирибизге деп кайрылды ырчы. Булак аргумент KG. Спортқа қойылған ақшалар